Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына ылайык, Кыргызстанда 670 миңден ашык адам ар кандай категориядагы пенсионер болуп саналат. Ал эми өлкөдөгү орточо пенсиянын көлөмү 5760 сомду түзөт. Негизи пенсиялык система заманбап коомчулуктун жалпы өнүгүшүн мүнөздөгөн бир топ факторлордон көз каранды. Буга байланыштуу мамлекет жүргүзгөн пенсиялык жана тарифтик саясат учурда калыптанып жаткан демографиялык, ошондой эле социалдык, экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө өз учурунда жана тийиштүү түрдө жооп кайтарууга муктаж. Өлкөдөгү пенсиялык камсыздоо системасында жүрүп жаткан реформанын алгачкы баскычтарынан бери бир топ убакыт өттү. А дегенде бул жылдар аралыгында аталган системада орун алган олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаса болот. Бул тууралуу алдыда кененирээк назарыңыздарда акцент берүүсү, аны мен Сейил Карбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Кезектеги берүүбүздө биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана учурда пенсияны чектөө жана төлөө шарттары тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө департаментинин башчысы Шмалиева Бактыгүл Доктурбаевна. Саламатсызбы, Бактыгүл Доктурбаевна? Кеч жарык студиябызга кош келдиңиз. Анда эмесе маегибизди баштасак, алгач ушул жарым жылдын жыйынтыгына токтолсок, жыл башынан бери кандай алгылыктуу иштер аткарылды? Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жарым жылдын жыйынтыгына кайрыла кетсек, сиз өзүңүз айткандай мына борборлоштуруп бизде пенсия чектөө процесси борборлоштурулган. Ушу жарым жылдын ичинде 2020 жылдын 6 айынын ичинде биздин департаментке 33.347 пенсиялык иштер келип түшкөн. Пенсиялык иштерди осы жергиликтүү регионалдык социалдык фонд органдары баягы топтошот, кагаздар бар топтоп пенсиялык иш кылып формировать этет, анан бизге пенсия чектөө үчүн жиберет. Ошо жыл башынан бери 33.347 пенсиялык иш кагаз келип түшкөн. Анын ичинен 26.968 адамга пенсия чектелип төлөөгө жөнөтүлдү. Ал эми 6.374 адамга болсо пенсиясына кайра эсептөөлөр жүргүзүлдү. Бул кайра эсептөөлөр болгондо баягы кээ бирде болуп калат, баягы айлык акы жөнүндө маалыматтарды алып келет, же болбосо стажы жөнүндө маалыматтарды алып келет. Андан сырткары жана майыптыгы боюнча пенсия алып жүргөндөрдү белгилүү убакытка мөөнөткө эле белгиленет да, ошолорду кайрадан узартабыз. Же болбосо биринчи топтон экинчи топко өткөндөгү майыптык боюнча пенсияда сөзсүз түрдө пенсиянын өлчөмдөрү өзгөрөт. Ошол убакта баягы пенсиянын өлчөмү кайрадан эсептелинет. Ошондой эле багуучусунан ажыраган пенсияларда дагы жанагы алып жүргөн балдардын саны өзгөргөн кезде дагы пенсиянын өлчөмү өзгөрөт. Ошондо кайра эсептөө үчүн бизге жөнөтүшөт да. Ошо жогоруда айтылган категориялардын баарын эсепке алганда 6.374 адамга пенсиясын кайра эсептөөлөр жүргүзүлдү. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жыл сайын жылдын 1-январына карата иштеген пенсионерлердин баягы камсыздандыруу бөлүгүнө пенсиянын кайра эсептөөлөр жүргүзүлөт да. Былтыркы жылдын 2019 жылдагы жана иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөндүгүнүн негизинде пенсиясы кайрадан эсептелинет. Ошо менен бирге катар биз 109.548 пенсиялык иштердин баарын карап чыктык. Бул демек баягы иштеген адамдар, ошо иштеген адамдар өз убагында баягы социалдык фондко чегерүүлөрдү жүргүзгөн, камсыздандыруу взносторун, ошолордун негизинде пенсиясы кайра эсептелинип төлөөгө берилди. Ошо болгон жарым жылдыктагы биздин жасаган иштерибиз ушундай азыркы кезде. Учурда ушул биздин эле өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө дагы орун алып жаткан пандемияны дагы айта кетпесек болбойт. Ушул киргизилген чектөөлөр ошо ар бир министрликтин кызматкерлерин дагы аралыктан иштөөгө жиберилбедиби? Сиздердин департаментиңиздин ишине бул пандемия кандай таасирин тийгизди? Албетте, пандемия жалгыз гана баягы биздин департаментке эмес, бардык эле баягы системада иштегендерге бардык эле дүйнө жүзүнө терс таасирин тийгизип отурат. Ал жөнүндө биз баягы булактардан, интернет булактарынан, маалыматтардан окуп билип эле отурабыз. Албетте бизге терс таасирин эле тийгизди. Аралыктан иштөөгө, башында аралыктан иштөөгө сунуш этилген, бирок биздин жумушта аралыктан иштөөгөнгө такыр негиз болбойт экен. Анткени ар бир пенсиялык иш кагазды карап чыгыш керек. Ар бир пенсиялык иш кагазды карап чыгыш керек. Анан биздики өзүнчө программанын негизинде эсептелинет. Анан биз ошо баягы кырдаал киргизгенге, баягы өзгөчө абал киргизгенге
киргизилди, бирок ошого карабастан биздин баягы жетекчилик тарабынан шарттар түзүлүп, баягы жумушка алып кетип, ошондой шарттар түзүлгөн убакта биз баарыбыз толук кандуу эле иштеп жаттык, штаттык режимде иштеп жаттык. Анткени биз баягы биздин пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылыш керек. Көп адамдар баягы документтерин тапшырып коюшуп, ошону күтүп отурушат, пенсия алып, айыл жергесинде өзүңөр билесиңер, только жалгыз гана пенсияга жашаган гана адамдар да. Ошо пенсиясын өз убагында алып калсын, баягы кармалып калбасын деген шартта биз баарыбыз эле толук кандуу иштеп жаттык. Албетте адистерибиз ооруду, бир сыйра ооруп чыгышты. Азыркы кезде баягы четинен уже баягы мурунку штаттык режимге келип, полностью толук иштеп, баягы пенсияны өз убагында чектөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Демек ошо пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө департаментинин иши ошо акыркы 4 айдын ичинде эч кандай өзгүлтүккө учураган жок деп айтсак. Эч кандай өзгүлтүккө учураган жок. Штаттык режимде иштеп аттык. Кайрылган пенсионерлердин арыз муңундарына жооп берип жаттык. Көбүнчөсүн биз баягы санитардык, эпидемиологиялык баягы эрежелерди сактоо менен жүргүздүк. Албетте баягы бет кап кийүү менен, антисептикалык каражаттарды колдонуу менен ошондой эле келген бизге адамдарды дагы ошолорду талап кылып, алардын суроосун тез аранын ичинде чечип бергенге аракет кылып аттык да. Азыркы убакта да ошондой шартта иштеп жатабыз. Рахмат. Кийинки суроо мына ушул учурдагы пенсия чектөө жана төлөө шарттары негизи кандай? Пенсия чектөө эми жалпы негизде бизде эркектер 63 жаштан 25 жыл камсыздандыруу стажы болсо пенсияга чыга алышат. Ал эми аялдар 58 жаштан 20 жыл камсыздандыруу стажы болсо пенсияга чыга алышат. Мындан сырткары бизде жеңилдетилген шартта дагы пенсияга чыккан шарттар бар. Эгерде эркектер 40 жыл стажы болсо 60 жаш курагынан пенсияга чыга алышат. Ал эми аялдар 35 жыл стажы болсо анда 55 жаштан да пенсияга чыга алышат. Анан дагы бир бөлүгү бизде баягы пенсиянын өлчөмү азайтылган өлчөмдө дагы кээ бирөө бар, баягы мага иши кылып пенсия эле төлөнсө болду деп ошо азайтылган өлчөмгө дагы макул болушат да. Эгерде эркектер 35 жыл стажы бар болсо 60 жаш кураганда да пенсияга чыга алышат, бирок чектелген пенсиянын ар бир айына жашы жетпегенине 0,5% кемитилет да. Ошо кемитилген азайган пенсияга макул болуп чыккан да адамдар бар да. Анан аялдар болсо 30 жыл стажы бар болсо 55 жаштан да пенсияга чыга алышат. Эгер жана кемитилген өлчөмдө чыгам десе пенсияга чыга алышат. Мындан сырткары жеңилдик шартта бизде көп балалуу энелер бар. Көп балалуу энелер 53 жаштан 15 жыл камсыздандыруу стажы бар болсо, 5 баланы төрөп, аны 8 жашка чейин тарбияласа, анда 53 жаштан пенсияга чыга алышат. Ошондой эле 53 жаштан жанагы майып баласы бар аялдар, алар дагы 53 жаштан 20 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Баласы ошо бала чагынан майып болуш керек да. Андан сырткары бизде бийик толуу шартта бар. Бийик толуу шарттагы эркектер 50 жаштан пенсияга чыга алышат, 55 жаштан пенсияга чыга алышат, 25 жыл жалпы камсыздандыруу стажы болуш керек. Бирок ошонун ичинен 20 жылы ошо бийик толуу шартта иштеп, анан жашаш керек да. Аялдар болсо 50 жаштан пенсияга чыга алышат, 20 жыл камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошонун баардыгы тең багы иштеп, ошо толуу бийик толуу шартта иштеп, анан жашаш керек. Анан 45 жаштан чыккан аялдар бар, алар 3 же андан көп бала төрөп, аларды 8 жашка чейин тарбияласа, 15 жыл камсыздандыруу стажы болсо, ошо 15 жыл тең ошо бийик толуу шартта жашап иштеш керек да. Ошондой жеңилдикте жаш курагынан жеңилдик берилген, ошондой куракта пенсияга чыга алышат. Анан көп эле адамдар бизге кайрылышат, баягы ошо мен жашайм, жашаганым үчүн пенсияга чыгышым керек, бийик толуу жерде жашап атпайм деп. Бирок иштеген жылдары, иштеген мезгилдери болсо ошо бийик толуу шартка туура келбейт да. А бизде мыйзамда айтылган именно жашап иштеш керек. Ошо 20 жыл иштеди, жашады, ошо 20 жыл тең дагы ошо бийик толуу шартта өтүш керек. Ал эми бийик толуу шарттын калктуу пункттары болсо биздин өкмөт тарабынан бекитилген өзүнчө тизме бар. Ошондо калктуу бир 235 236 калктуу пункттар бар. Ошонун баары бийик толуу шарттагы жайгашкан калктуу пункттар болуп эсептелинет да. Ошол жерде жашап иштесе гана ошо пенсияга чыга алышат да. Анан мындан сырткары бизде жанагы алыскы бараарга
алыскы зонада жашаган, алыстагы аймакта жашаган дагы өзүнчө категория пенсиялар бар. Алдар болсо 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Эркектер 25 жыл ошо алыскы аймакта жашап жана иштеш керек алар дагы. И аялдар 55 жаштан пенсияга чыга алышат. Ошо 20 жыл алыста жашап, ошо жерде эмгектенип жашаш керек да 20 жыл. Ал да тизме өзүнчө биздин жогорку кеңеш тарабынан баягы мыйзам чыгаруу палатасы тарабынан бекитилген да тизме бар. Ошонун негизинде биз ошо тизменин негизинде алыста аймакта жайгашкан адамдарга пенсия чектейбиз. Анан да бизде пенсия төлөө шарттары болсо, баягы бизде азыркы күндө 680.440 пенсионер бар. Төлөө шарттары болгондо ар бир пенсионер пенсияга чыгып атканда өз каалоосу менен кайсы жерден кандай шартта пенсия алган өз каалоосу менен алат. Кааласа банк аркылуу алат, кааласа байланыш бөлүмү аркылуу алат да. Анан бизде азыркы 41% байланыш бөлүмү аркылуу алат, ал эми 59% банк аркылуу алат да. Байланыш бөлүмү ондо почтага келет, кызматкерлердин ошо ар бир айылда өзүнүн почтальондору бар да, байланыш бөлүмдөрү бар, почтальондору бар. Ошо почтальондор үйлөрүнө жеткирип бериш керек. Жанагы бас албаган, үйүндө төшөктө жатып калганда пенсионерлерибиз бар да, ошолордун баарын үйлөрүнө жеткирип бериш керек. Толук кандуу пенсиясы төлөнүп берилиш керек. Анан азыркы убакта көп эле учурда кайрылышат, баягы бизге деген эски гезиттерди берип атат, ушундай деп жана биз айтып кетет элек. Ошондой эмелер болсо албаңыздар. Сиздерге толук түрдө пенсияңыздарды төлөп бериш керек. Анан ар бир адамга өзүнчө жанагы платежное поручение деп коет. Ошо поручение ачылат, анан ошо поручениеге өз колу менен кол коюш керек да. Көп учурда баягы болуп калат, келини же баласы же дагы небереси ошолор кол коюп коюлат, анан кийин мен алган жокмун деген дагы көп кайрылуулар болуп калат. Териштире келгенде ошо үй бүлө мүчөлөрү болуп калат да. Анан негизи андай үй бүлө мүчөлөрүнө төлөнүп берилбеш керек. Төлөнүп берилиш үчүн ал үчүн доверенность болуш керек. Ошо адам, ошо мен келиниме же балама ошо пенсиямды алганга укуктуу ошондой доверенность беремин деп ошону баягы мыйзамдын түрүндө оформить этиш керек да. Ошо негизинде гана пенсия төлөнүп берилет. А так өзү алыш керек. Ал эми банктарга болсо каалаган банктан өздөрү ачса болот. Сберкнижка кылып, жана книжка сыяктуу кылып да ачса болот, карточка кылып да ачса болот. Анан азыркы кезде биздин көп пенсионерлердин баары банктан алганга бизге ыңгайлуураак деп, анткени азыр бардык жерде эми көбүнчө бул Бишкек шаарында баягы банкоматтар коюлган. Ошо негизинде баягы карточкадан алган оңой деп ошо карточка системасына өтүп атышат да. Анан бул жерде ошо ар бир пенсионердин өз каалоосу менен пенсияга чектелгени келгенде эле алар өз каалоосу менен банкка же болбосо байланыш бөлүмүнөн алам деп арызында белгилешет. Ошонун негизинде бизде төлөө жүргүзүлөт. Мына сиз айтып кетпейсизби, 680.440 пенсионер бар деп. Ошонун ичинен канчасы мындай жеңилдетилген тартипте пенсияга чыккан жарандарыбыз? Ал статистика боюнча жеңилдетилген пенсияда жана жогоруда айтылып кетпедиби, где-то бир 200 миңдей болуп калат го, 200 миңдей, калганы бар эле жалпы негизде. Анан эми булар 5 жылга, 10 жылга эрте чыгып атышпайбы? Анан бул жеңилдетилген шартта пенсиялардын көбүнчөсү эле баягы республикалык бюджеттен кетет да. Андан кийин уже жалпы негизге жеткенде уже бул пенсионный фонддон каржыланып калат да, сумманын баары. Бул жана ошол пенсияга чыгуу тартибине да токтоло кеттиңиз. Аялдар үчүн 58 жаш, эркек адамдар үчүн 63 жаш, жана ошондой эле тийиштүү эмгек стажы болуш керек деп. Анан ушул жашы туура келип, пенсияга чыгуу жашы туура келип, бирок стажы жетпей калган учурда кандай кылса болот? Туура, бизде көп кайрылат, бирок жана жалпы негизде 58-63 жаштан пенсияга чыгат деп атпайсызбы? Эркектер 63 жаштан, ал эми аялдар 58 жаштан деп. Аларга жалпы негизде 25 жыл эркектерге талап кылынат, аялдарга 20 жыл талап кылынат. Анан эгерде алардын стажы жетпесе, бизде мыйзамда каралган толук эмес пенсия чегерилет да. Толук эмес пенсия болгондо, толук эмес стажы боюнча пенсия чегерилет. Бул жерде бизде баягы
Буга чейин мен айтып элем, пенсия 3 бөлүктөн турат да негизи. Пенсиянын базалык бөлүгү, пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү, пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп. Анан пенсиянын биринчи камсыздандыруу базалык бөлүгү бул мамлекет тарабынан гарантияланган пенсиянын бөлүгү, бул республикалык бюджеттен камсыздалынат. Пенсиялык базалык бөлүк болсо, бул баягы мыйзамда белгиленген шарттардын баары толук болгон учурда, стажы толук болгон учурда толук белгиленет да. Азыркы күндө бизде пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү 1780 сом. Эгерде 25 жыл, 20 жыл толук болсо, ошо 1780 сом чегерилет да. Ал эми жана стажы толук болбой калса, бирок жашы туура келсе, ошо пенсиянын базалык бөлүгү болгон стажына пропорционалдуу эсептелинет да. Айга айлантып, анан талап кылынган стажга бөлүнүп, пропорционалдуу аз өлчөмдө эсептелинип калат да. Анан дагы бир нерсени айта кетейин деген, жанагы 40 жыл стажы бар, 60 жаштан, 55 жаштан пенсияга чыгып атат, бирок 40 жыл стажы жетпей калат. Же болбосо 35 жыл стажга жетпей калат, бир 2 жыл, 3 жыл жетпей калган болот да. Ошондой убакта бизде мисалы 96-жылдан кийин жеке эсеп киргизилген. Жеке эсеп бул болсо ар бир адамга өзүнүн жекече бети ачылган. Ошо жекече бетинде ошо иштеген жеринен, иштеген болобу, же болбосо кандайдыр бир киреше тапканбы, ошол убакта пенсияга соцфондко чегерип жүргөн болсо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ошо топтолгону ошо өзүнүн жеке бет эсебинде болот да. Эгерде ошо 96-жылдан берки мезгилдерде кайсы бир жылдарда иштебей калса, соцфондко чегерүү жүргүзүлбөсө, ошол бош жылдарга өз ыктыяры менен камсыздандыруу төгүмдөрүн төксө болот да. Стажды толукташ үчүн. Бир жылкы төгүм кылса, бир жылды мисалы үчүн эгерде бир жыл жетпесе, ошо 96-жылдан кийин бир жыл бош мезгили бар болсо, ошо бир жылга төлөсө болот. Бул эми ар бир регион, ар бир район үчүн өзүнчө орточо айлык белгиленген. Ошо орточо айлыктын 8%-дан кем эмес ай сайын төлөш керек да. Мисалы үчүн Бишкекте ал 1641 сомду түзөт. Ошо 1641 сомду канча жыл жетпейт, бир жыл жетпей 12 айга көбөйтүп, ошо 12 айга өлчөмдөгү сумманы төгүш керек да. Ал ошол менен баягы пенсия стажы толукталат, стажы да толукталат, ал пенсиясынын өлчөмүнө да кошулуп калат да. Ошентип толукталса болот. Анан кээ бирде ошентип толукталса болот. Анан эгерде 96-дан 2000 азыркы пенсия чыгып атканга чейин мезгили бош болбой калса, анда тилекке каршы антип толуктай албай калат да. Анда ошо стажын толуктаганга чейин, толук болгонго чейин анда күтүүгө туура келет. Ошондой да. Негизи ушундай маселелер менен да кайрылган пенсионерлер көппү же? Кайрылган пенсионерлер бар. Бизге кайрылганда биз эң биринчиден баягы жөн эле пенсия чектебестен эң биринчиден биз анын укугун аныктайбыз да. Укугун аныктаганда жашы туура келдиби, эмгек китепчесин алып стажын эсептейбиз. Андан сырткары жана жеке бет эсебиндеги өзүнчө көчүрмөсүн чыгарабыз, маалымат кагаттар көчүрмөсүн чыгарабыз. Аны дагы ошо жаранга да беребиз, тактагыла ошо кайсы мезгилдерде бул мезгилдериңер отуруптур, бул мезгилдер отурган эмес, кайсы жерде иштедиңер эле, каякта эмне болуп иштедиңер эле, ошонун баарын тактайбыз да. Эгер иштеген мезгил болсо, биз анда өзүбүздүн архивдик маалыматтардын баарын көтөрүп чыгабыз. Эгер ошо иш берүүчүгө кайрылабыз, ушул киши иштептир, ошол кишиге убагында камсыздандыруу төгүмдөрү төлөндү беле же төлөнгөн эмес беле, кандай эмне, ошолордун баарын тактоо иштерин баарын жүргүзүп туруп, акыркы стажын чыгарабыз. Эгер 40 жыл толсо, анда пенсия чегерилет. Эгер 40 жыл толбой калса, баягы бош мезгилдерин айтабыз да, момундай бош мезгилдери бар экен, ушуга ушунча суммада ыктыярдуу түрдө баягы камсыздандыруу төгүмдөрүн төксөңүз болот деп. Эгер макул болсо алар төлөшөт, макул болбосо анда кийинки өзүнүн убагын күтүшөт да. Сөзсүз түрдө бул жерде жарандын каалоосу менен болот. Баягы күч менен антип төлөткөн бизде жок, ыктыярдуу түрдө төлөш керек да. Ыктыярдуу түрдө өзү төлөп баягы толуктайм десе, ал өзүнүн эрки. Толуктап ошентип төлөгөн адамдар деле бар азыркы мезгилде. Рахмат. Негизи ушу азыркы учурда пенсиянын кандай түрлөрү бар жана алар кантип чектелип жатат? Пенсиянын бизде 3 түрү бар. Курагы боюнча пенсия, майыптыгы боюнча пенсия, анан бабысынан ажыраган боюнча пенсия. Курагы боюнча пенсия баягы жогоруда айтып кеткендей, баягы жалпы белгиленген негизде жаш куракка жетип, стажы талап кылынган
стажы болсо анда пенсия чектелет. Пенсия курагы боюнча пенсия өмүр бою чектелет. Баягы жаш өткөнгө чейин чегерилип төлөнүп турат. Андан кийинки пенсия бизде болсо майыптыгы боюнча пенсия. Майыптык боюнча пенсиянын 3 түрү, 3 тобу бар. Биринчи топтогу, экинчи топтогу, анан үчүнчү топтогу майыптык деп. Бул майыптыктар болсо биздин медико социалдык эксперттик комиссия тарабынан белгиленет. Ошо белгиленип майыптык деген корутунду чыгаргандан кийин гана ошо кагазын бизге алып келип тапшырган күндөн баштап ошо 3 айдын ичинде тапшырса, ошо майыптык белгиленген күндөн пенсия чектелет. Бул пенсия баягы ошо медико социалдык эксперттик комиссиянын берген корутундусунда белгиленген күнгө чейин чегерилет. Азыркы убакта көбүнчө майыптыктар 1 жылга берилип атат. Эгерде баягы пенсиялык куракка келип калса, анан орун диагноздоруна байланыштуу болот болуш керек, анда өмүр бою баягы ошо корутундуну чыгарып беришет, анда пенсиясы ошо өмүр боюга чейин чектелет. Эгерде кандай белгиленген убакытта болсо, анда ошо белгиленген убакытка чейин чектелет. Биринчи, экинчи топтогу майыптыктын өлчөмдөрү бирдей, бир өзгөчөлүгү биринчи топтогу майыптыкка алба көз боюнча майыптыктар болуп бөлүнөт. Анан жалпы жана оорусу жалпы негизде деп коет. Ошондой болгон убакта надбавка кошумча пенсиялар чегерилет да. Жалпы биринчи группа топтогу майыптыга 100 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө кошумча пенсиясына чегерилет. Бул эсептик көрсөткүч азыркы мезгилде 100 сомду түзөт, демек 100 сом пенсиясына чегерилет. Андан тышкары эгерде көз боюнча болсо анда 200% өлчөмүндөгү кошумча үстүк акы пенсиясына чегерилет. Анан экинчи топтогу баягы жалгыз жашаган адам да экинчи топтогуларга кайрылган. Алар үчүн эми баягы тактоочу документтер талап кылынат. Ал үчүн биздин жергиликтүү социалдык фонд органдары жанагы социалдык коргоо башкармалыгы менен бирдикте жерине барып акт түзүшөт. Үй шартын жалгыз баягы кароочу караган адамы жок болгон кезде ошондо актылар түзүлөт. Алар мыйзам чегинде каралган. Ошонун негизинде да аларга баягы 100 сом өлчөмүндөгү үстүк акы пенсиясына кошулуп берилет. Ал эми үчүнчү топтогу майыптыктардыкы болсо, аларды деле баягы экинчи топтогудай болуп эле пенсия чегерилет, бирок алардын төлөөгө келгенде 50% гана төлөнөт. Эгерде ошо үчүнчү топ алып жүрүп, анан кийин кайра экинчи топко же биринчи топко өтүп кетсе, сөзсүз түрдө пенсиясы кайра эсептелинет да 100%тен төлөнүп берилет. Так төлөнгөн жагына келгенде үчүнчү топтогу майыптыктарга только 50% эле төлөнөт. Ал эми багуусунан ажыраган пенсия болсо, баягы багуусунан ажыраганда балдарга пенсия чегерилет. Мындан сырткары баягы ошо камкорчунун иждивениясында деп коебуз, камкорунда болгон адамдарга, булар көбүнчө баягы аялы же күйөөсү, эгерде ошо багуучу каза болуп калган убакта пенсиялык куракта болсо, же болбосо пенсия алып жаткан болсо, же болбосо майып болсо, анда аларга да пенсия чегерилет. Ошондой эле балдарына, багып алган балдарына пенсия чегерилет. Балдарын алганда алардын да жаш жетелик? Жашы жетелик 18 жашка чейинки балдар, баягы жумушка, эмгекке жараксыз үй бүлө мүчөлөрү деп киргизип койгонбуз. Ошо үй бүлө мүчөлөрү 18 жашка чейинки балдары болот да. Ошо балдарга пенсия чегерилет, бирок 18 жашка чейин пенсия чегерилет. Андан 18 жашка кийин жана жогорку окуу жайда, орто кесиптик окуу жайларда, техникумдарда күндүзгү бөлүмдө окуса, анда 23 жашка чейин чегерилет да, пенсиясы чектелет 23 жашка чейин. Анын үчүн жыл сайын 1-сентябрга карата окуган жеринен маалыматты тапшырып туруш керек. Бирок биз мына 2 жылдан бери баягы өзүбүз былтыр 1-январь 2019 билесиздер, өзүңүздөр мыйзамга өзгөртүү киргизилген, баягы документтерди топтоо жумуштары ошо соцфондко берилгендиктен биз азыр өзүбүз талап кылабыз. Кээде баягы эми өздөрү дагы алып келип калышат. Анан биз баягы мекемелер аралыкта келишимдер түзүлгөн. Бул мекемелер аралык келишим бизде ушу билим берүү министерствосу аркылуу да түзүлгөн болчу. Ошо 1-сентябрга карата алар да бизге маалыматтарды берип турушат. Анан азыркы кезде биз баягы мурун кагаз жүзүндө ала турган болсо, азыркы кезде айтып кетсек болот. Ошо билим берүү министрлиги тарабынан дагы бул
мекеме аралык электрондук түндүк системасы аркылуу дагы ошондой алардагы болгон окуучулардын болгон тизмеси менен баягы ошо түндүк аркылуу ошо түндүк сервис аркылуу алганга маалыматты алганга ошо келишимди азыр түзүп жатабыз. Буюрса ал өтүп калса анда биздин жарандарыбызды кыйналбастан биз өзүбүз эле уже андай маалыматтарды алып турабыз да. Анан багуусунан ажыраган пенсия биринчи ошо багуучунун каза болуп калган адамдын биринчи пенсиясын биринчи эсептеп алабыз, болжолдуу пенсиясын. Экинчи топтогу майыптыкка эсептелгенде пенсия кылып эсептеп алабыз да, анан балдардын санына жараша пайызды аныкталат да. Бир балага ошо чектелген пенсиянын 50% төлөнөт, 2 балага 90%, 3 балага болсо 120%, 5, 4 жана андан көп балдарга 150% эсептелинет да. Анан баягы балдардын саны өзгөргөнүнө жараша пенсиясынын өлчөмү да өзгөрүлүп турат. Анан жогоруда айтылгандай ошо күндүзгү окууда окушса анда 23 жашка чейин төлөнүп берилет. А окуя калса тилекке каршы уже төлөнбөй калат. Ошо пенсиянын түрлөрү негизгиси ошо 3 түрү ошондой да. Анан дагы айта кетчү нерсе ошо бир эле адам бир убакта 2 пенсия алганга укугу жок. Эгерде мисалы үчүн майыптык алып калып анан курагы боюнча пенсия алып жүрсө, ал өзү баягы арызын тапшырыш керек кайсы пенсия алыш үчүн. Анын үчүн бир пенсиясы токтолот да. Бул жерден биз дагы карап көрөбүз, эгерде көбүнчө биринчи топтогу майыптык болсо, биринчи топтогу майыптыкка өткөнүңүз жакшы, анткени үстүк акы бары болуп калат да, кошулат. Ошо биз эң биринчи кезекте ошо пенсионердин кайсы пенсиянын түрүндө алганы пайдалуураак жагын карайбыз да. Ошону кайсы жагын пайдалуураак экенин карап туруп сунуш беребиз. Бирок ошол кезде дагы айтабыз, 2 пенсияны бир алганга болбойт, бир эле пенсияны алат деп. Анан жанагы багуучусунан ажырап калганда көбүнчө жанагы аялдары же күйөөлөрү багуучусу каза болуп калганда пенсия курактуу болот же пенсия алып аткан убакта болот да. Анан алар дагы мен күйөөмдүн же болбосо аялымдын пенсиясына өтөт элем деп кайрылгандар да болот да. Ал жерде да биз түшүндүрмө иштерин беребиз. Сен анда өзүңдүн негизги баягы курагы боюнча пенсияңды ала албайсың, аны токтотулат. Сен жалгыз гана пенсия аласың деп. Бул жерде ошо арыз берүүчүнүн өзүнүн каалоосу менен болот да. Анан албетте сөзсүз түрдө эсептеп беребиз, кайсынысы пайдалуураак. Эч качан социалдык фонд бул пенсиядан буга өткөрүп коюп, тиги пенсиядан тиги өткөрүп койгон ал өз алдынча иш кылбайт. Сөзсүз түрдө бул жерде биздин пенсионердин жаранынын каалоосу менен арыздын негизинде эсептелинет да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда акцент берүүсү бүгүнкү чыгарылышта биз мына ушул өлкөдөгү пенсия менен камсыздоо маселелери жана учурда пенсияны чектөө жана төлөө шарттары тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө департаментинин башчысы Ашмалиева Бактыгүл Доктурбаевна отурат. Бактыгүл Доктурбаевна, маегибизди мындан ары улантсак, ушул пенсиянын 3 түрү бар деп айтып кетпедиңизби? Ошол пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү тартиби тууралуу айтып берсеңиз. Жогоруда мен белгилеп айтып кеттим. Бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөндө жок эле жана майыптык боюнча же болбосо курагы боюнча пенсия депчи. Майыптык болгондо сөзсүз түрдө жана медико социалдык эксперттик комиссиянын корутундусунун негизинде которулат да, сөзсүз түрдө арыз түрүндө. Анан бул бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүп жатканда, ошо өтүп аткан адам дагы кошумча иш кагаздарын алып келгенге укугу бар да. Баягы курагы боюнча пенсия алып жүрүп, кээ бир мезгилдер кирбей калат, же болбосо башка мезгилдеги эмгек акы жөнүндө маалыматтарды алып келет, алардын баарын тапшырганга укугу бар. Экинчи жагы ал ошол эле мурунку алып жүргөн эле пенсиянын өлчөмүндө эле ошо тапшырган иш кагаздары негизинде эле башка түрүнө өтсө болот да. Бул кезде бул жагы пайдалуураак, анткени баягы мурда эсептелип жүргөн бүт кайра эсептөөлөрдүн баары сакталып калат да. Эгерде пенсиянын бир түрүнөн экинчи түрүнө өткөндө эч кандай кошумча документтерди алып келбесе, анда мурда эсептелип жүргөн кайра эсептөөлөрдүн баары сакталып калат да, ошо алып жүргөн пенсияны алат да. А эгерде кошумча бир маалымат алып келип калса, стажы боюнча же болбосо дагы башка кошумча толуктуу алып келип калса, анда баягы жалпы жаңы негизде кайра пенсия чектелет да, мурунку эсептелинген кошумча эсептөөлөрдүн баары сакталбайт да. Ошо жагы бар. Анан биз ошо бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүп атканда да жогоруда дагы айттым, дагы эле белгилейм, ошо адамдын өзүнүн каалоосуна коебуз. Бирок сөзсүз түрдө эсептеп
деп беребиз. Керек болсо жана жаңы алып келип аткан маалыматтарды, камтылган маалыматтардын негизинде пенсиясын мурунку алып жүргөн пенсиясынын өлчөмүнөн жогоруда болуп калышы ыктымал да. Анда биз бул жагын өтсөңүз болот экен, бул жагы сизге пайдалуураак деп ал жагын өткөрөбүз. Анан эгерде ал жагында эсептеп көрүп пайдалуу болсо, анда сизге бул пайдасы деле эч кандай болбойт, деги эле пенсияңызда калсаңыз болот деп айтабыз. Анан көбүнчө жанагы инвалид алып жүрүп же болбосо курагы болуп жүрүп инвалидтик өткөндө инвалидтин майыптык пенсия менен курагы боюнча пенсиянын экөөнүн өлчөмү бирдей да. Экинчи группаныкы сөзсүз түрдө бирдей болот. Эч кандай алымча кошумчасы жок да. Эгер биринчи топко болуп калса, сөзсүз түрдө ал үстөк акы кошулуп калат. Пенсиясы бир аз да болсо көбөйөт. Ал эми үчүнчү топтогу майыптык алып калса, анын эч кандай башка пенсиянын түрүнө өткөнгө, мисалы, үчүнчү топтогу майып курагы болуп алып жүргөн үчүнчү топтогу майып болуп калса, ал үчүнчү топтогу майыптык өткөндүн эч кандай кажети жок да. Анткени ал алып аткан пенсиясын толугу менен ажырап калат да, толугу менен ажыратпай, жарымын эле алып калат. Ошон үчүн үчүнчү топтогу майыптарга биз баягы рекомендация беребиз өтпөшүнө, башка түрүндө өтпөгүлө, ошо курагы боюнча пенсияң сага пайдалуураак деп. Анан экинчи топтогу өтүп жүргөндөр курагы боюнча кээ бирөө баягы мисалы үчүн майыптык боюнча пенсия алып жүргөндө майыптык боюнча экинчи группада алып жүрөт дагы, өмүр бою жанагы белгилеген күнүн өмүр боюга белгилеп коет. Анан курага келгенде эми курагы боюнча пенсияга өтөйүн, кандай өзгөрүүлөр болот дейт. Биз айтабыз, анда эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Ошо боюнча эле кандай алып жүрсөңүз пенсиясы ошо боюнча калат. Бир гана жагы жана жеңилдиктерден кичине баягы бизде социалдык жактан коргоо министрлигинен майыптарга жеңилдиктер бар да, ошол жагынан кичине эме болуп калат. А так курагы жагынан өтсөңүз, анда жеңилдиктерден баягы айрылып каласыз деп бир рекомендациялар беребиз. Бирок ошондо дагы кээ бирөө баягы эми өмүр бою майып деген пенсиядан көрө ошо курагы боюнча пенсия алып атам дегенде жакшы да деп курагы боюнча пенсияга өткөндөр дагы бар. Анан кээ бирөө баягы жеңилдик шарттарына карап майыптыгы боюнча пенсияда калгандар да бар да. Анан ошо бир түрүнөн экинчи түрү тартиби эң негизгиси ошо кошумча документти алып келбесе, ошо боюнча эле өзгөрүүсүз калат. Кошумча документ алып келип калса, анда сөзсүз түрдө кайра эсептелинет дагы, мурунку эсептелген кайра эсептөөлөр сакталбай калат. Эң негизгиси тартиби ушундай да. Мисалы үчүн ошол майыптыгы боюнча пенсия алып жүрүп, анан курагы боюнча пенсияга өтүп, анан бир жарым жыл же бир жыл өткөндөн кийин кайра мен майыптык пенсиямды эле алганым оңой деп кайрылгандар да болобу? Кайрылгандар болот, ал адамдын өзүнүн эрки. Жогоруда айткан, ар бир адам өзүнүн укугу бар, мыйзамда каралган укугу бар. Эгерде ошо майыптык боюнча пенсияга өтөт элем деп кайрылса, шарттарынын баары туура келсе, мыйзам чегинде болсо, анда өткөрө беребиз. Майыптыктан кайра кайрылыкка курагы боюнча пенсияга өтөм десе да, анда да арыз бериш керек да, өзү сөзсүз түрдө өзү арыз жазыш керек. Ошо арыздын негизинде гана кайра кайрылып эсептелет. Демек, бир жолу бир түрүнөн өтүп, анан ошо бойдон калат деген негиз жок. Андай жок, негиз жок. Эгерде мисалы үчүн болуп калат, инвалидность жанагы майыптык боюнча пенсиясы бир ай баягы бүтөрүнө бир ай калып калат, бирок курагы келип калды, пенсияга өтүп кетет да, курагы боюнча пенсияга өтүп кетет, курагы боюнча пенсия алып жүрөт да, анан кайда бир ден соолугу начарлап, кайрадан жанагы МСЭКка барып өтүп, майыптык тобун алса, кайра келип тапшырса, мен майыптык өтөм десе, анда эч кандай чектөө жок. Анда биз кайра майыптык боюнча пенсияга өткөрө беребиз. Рахмат. Негизи ушул ар бир пенсионердин өзүнүн пенсиясынын өлчөмү эмнелерден көз каранды болот? Бизде эми эң негизги көз каранды албетте сөзсүз түрдө бул социалдык төлөмдөрдүн жагына көз каранды, стажына көз каранды, эмгек айлыгына көз каранды да. Канчалык эмгек айлыгы чоң болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү көп, чоң өлчөмдө төлөсө, албетте пенсиясынын өлчөмү да чоң болот. Аз болсо аз болот. Анан көп эле адамдар бизге кайрылат, экөөбүз бирдей эле жерде иштедик элек, бирдей эле зарплата алчубуз, пенсия аныкы көп, меники аз эмне депчи. Анан айтат элем, ар бир адамдыкы баары бирдей окшош боло бербейт. Ар бирөөнө өзүнчө индивидуальный подход керек да. Ар бир, мисалы үчүн, ошо эле чогуу иштеген адам 1-2 жыл башка жакта иштеп койгон болот. Башка жактан баягы чегерүүлөрдү жүргүзгөн болот. Же болбосо дагы стажы тиги адамдыкынан көбүрөөк болот. Же болбосо дагы кошумча, мисалы үчүн, окуган мезгилдери болот. Ошолордун баары кошулуп калат. Ошонун баары эле баягы стажга, пенсиянын өлчөмүнө влиять этет да, көз каранды болот да, ошо пенсиянын өлчөмү ошондон болот да. Анан дагы айта кетиш керек, баягы стаж боюнча айтканда, көп эле адамдар баягы
үзгүлтүксүз стаж роль ойнойт экен. Мен деген үзгүлтүксүз иштеп койдум эле, пенсияга чыгыш үчүн үзгүлтүксүз стаж болуш керек экен. Меники кандай болот, аз болуп калабы деп кайрылгандар көп да. Бизде мыйзамда үзгүлтүксүз стаж деген каралган эмес. Үзгүлтүксүз стаж боюнча эч кандай кошумча үстөк да каралган эмес. Жалпы канча баягы эмгек китепчесинде, ЖКБТсинде канча топтолгон камсыздандыруу төгүмдөр болсо, 96-жылга чейин баягы эмгек китепче боюнча эсепке алабыз. Ошондо стаждын баары кошулат да, ошо стаж негизинде эсептелинет. Анын үзгүлтүккө учурап калды, ал үчүн пенсияң азайып калды деген болбойт да. Анан камсыздандыруу жалпы стажга кошумча дагы күндүзгү бөлүмдө окуган мезгил дагы эсепке алынат. Эркектердики болсо армияда кызмат өтөгөн мезгили кабыл алынат. Аялдардыкы болсо балдардын төрөгөн мезгилдеги балдарды кароо мезгили. Бирок бул жерде дагы айта кетиш керек, баягы иштеп жүргөн адам жумушунан декреттик отпускага кетет, бирок стажы үзгүлтүккө учурабайт. Ошо маалда бала төрөлүп калды, бирок стажы үзгүлтүккө учураган жок. Биз эмгек китеби боюнча стажын алып калабыз да. Ал кезде баягы баланы кароо мезгили эсепке алынбайт. Баланын кароо мезгили эсепке алынат качан жанагы иштеп атып жумуштан бошоп кетет. Бошоп кеткенде бала төрөлөт дагы 3-4 жылдан кийин кайра жумушка кирет. Ошо мезгилдеги ортодогу жанагы боштук аралыкка ошо баланы кароо мезгили эсепке алынат да. Анан бир балага 3 жыл, жалпы негизде 6 жыл кошулат, бирок бир бала үчүн 3 жыл кошулат да. Эгер 2 бала же 3-4 бала болсо, анда ошо 6 жыл бош убактысы болсо, бош мезгили болсо, анда 6 жыл ошо уход деп коебуз, кароо мезгили деп ошону эсепке алабыз да. Мындан сырткары жанагы 80 жаштагы адамды караган мезгили, жана иштебей апаларын, аталарын караган мезгилдери болот. Майыптарды кароо мезгилдери болот. Алардын баары сөзсүз түрдө иштебесе, алардын баары кошумча баягы медициналык документтер менен такталыш керек. Ошондой эле кварталдык комитет, айыл өкмөтү жана ошолор тарабынан актылар түзүлөт, что ошо кишини караган, ошо кишиге уход жүргүзгөн деген актылар түзүлсө, ошо мезгилди гана эсепке алабыз. Бирок майыптык боюнча 18 жашка мезгилди алабыз. Кары кишилерди болсо, ошо кайсы мезгилде караса, ошо мезгилине эсепке алабыз да. Ошондой стаждар менен стаждарын толуктаса болот. Бирок бул стаж толукталганы менен негизи жалпы өлчөмгө таасирин тийгизбейт да турабы? Эмнеге жалпы өлчөмүнө тийгизет? Жанагы стаж толуктап бизге мыйзам боюнча белгиленип атпайбы? Жалпы камсыздандыруу стаж талап кылынган. Бизден жана базалык бөлүк деп айтып кетпедимби? Ошо базалык бөлүккө сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Толук пенсиянын базалык бөлүгүн толук алыш үчүн стажы толук болуш керек. Ал сөзсүз түрдө ошо пенсиянын бир бөлүгүн түзөт. Эгерде стажы кем болуп калса, анда пропорционалдуу аз өлчөмдө эсептелип калат да, пенсиясы аз болуп калат. Сөзсүз түрдө таасирин берет стаж. Рахмат. Кийинки суроо мына ушул эмгек акылары жөнүндө маалыматтардын негизинде пенсия чектелген. Бирок пенсия чектелгенден кийин башка мезгилде иштеп тапкан эмгек акылардын негизинде пенсиянын өлчөмү кайра эсептесе болобу? Болот. 6-май 2017 жылга чейин биздин мыйзамда баягы пенсияны жогоруда айтып кетпедимби, 3 бөлүктөн турат депчи. Ошо биринчи базалык бөлүк, андан кийин биринчи камсыздандыруу бөлүгү, экинчи камсыздандыруу бөлүгү деп. Ошо пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү ошо 96 жылга чейин иштеп тапкан катары менен алынган 60 ай эмгек акы жөнүндөгү маалымат керек. Ал маалыматты ошо пенсияга чыга турган адам өзү таап, өзү тапшырыш керек. Ошол мезгилде май 2017 жылга чейин бир жолу тапшырдың, андан кийин кайра башка мезгилдеги эмгек акы боюнча пенсияны кароого укугу жок болчу. Анан биз жылдан жылга эле баягы пенсиялык саясатта дагы, пенсиялык мыйзамда да толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө баягы ошо пенсионерлердин пайда жагына чечилчү гана акыркы убактарда ошондой статьяларды, мыйзамдарга толуктоолорду киргизип атабыз. Ошонун бири болуп, ушу
6 май 2017 өзгөртүү киргизилген, ал 22 майдан күчүнө кирген. Ошондо эгерде пенсия чектелген күндөн баштап, эми ошо 22 майдан күчүнө кирди, 22 майдан берки чектелген пенсияларга тийиштүү болот. Булар эми ошо пенсия чектелгенден 3 жылдын ичинде эгерде башка мезгилдеги эмгек акы жөнүндө маалыматты таап калса, анда пенсиясын кайра эсептегенге болот. Мурун жок болчу, азыр кайра эсептесе болот. Эгер пайдалуураак баягы пенсияны чектелип аткан убакта мен аз өлчөмдөгү маалыматтарымды тапшырып коюп турмун, кайра эсептетсем болобу деп кайрылса болот деп жооп бермекчибиз. Башка маалымат өзү баягы кайсы жерде көбүрөөк алып жүргөн маалыматтарын, ушул айлык акыларым жогору эле, ошолордун негизинде эсептеп берсин деп арызы менен ошо маалыматты тапшырса, биз кайрадан эсептеп беребиз. Ошого үндөш дагы бир суроо, эгерде эмгек акы жөнүндө маалымат жок болсо, анда пенсия кандай чектелет? Эмгек акы жөнүндө маалымат жок болсо, ошо жогоруда эле май айында 2017 дагы бул дагы болсо биздин пенсионерлерге жакшы өбөлгө түзүп, жакшы пайдалуураак жагына чечтик деп ойлойбуз. Бул болсо минималдык эмгек акынын негизинде чектелет. Минималдык эмгек акы жыл сайын баягы өзгөрүлүп турат. Анан ошо 2017 майдан баштап биз баягы пайызда эсептеп калдык да, мурун жалгыз гана минималдык акынын болгон өлчөмүндө эле пенсия чектелип келчү. Азыр болсо баягы камсыздандыруу стажы 96-жылга чейин камсыздандыруу стажына жараша пайыздык өлчөмдө эсептелинет. Эгерде 96 жылга чейин 15 жыл камсыздандыруу стажы болсо, анда минималдык эмгек акынын 200% эсепке алынат. Ал эми 15 жылдан 20 жылга чейин болсо, анда 250% эсепке алынат ошо минималдык эмгек акынын. А эгерде 20 жана андан жогору болсо, ошо минималдык эмгек акынын 300% да аныкталат да. Анан азыр көп эле чындыгында маалыматтарды тапкан кыйын болуп атат. Көп эле ишкерлер, ишканалар баягы шалаакылыктын кесепетинен өзүнүн маалыматтарын ошо архивтерге тапшырган эмес. Биздин жарандар кыйналып эле атышат, ошо айлыктарды таба алышпайт. Бирок эми өзүңүздөр билгендей, ал 96-жылга чейинки айлыктардын баары баягы Союздун убагындагы белгиленген айлыктар болот. Аларды сомго айландырганда тыйын эле болуп калат дагы, анан пенсиянын өлчөмүн эсептегенде аз болуп калып атат. Ал эми бул биздин киргизген норма болсо, именно ошо пенсиясынын өлчөмүн бир топ эле жогорулатып коет да. Азыркы мезгилде бизде где-то бир 80% эле пенсионерлер ушу минималдык эмгек акынын именно пайызда эсептелгени менен пенсияга чыгып атышат да. Анткени ошол мезгилде тапшырган эмгек акысын эсептегенде пайызда эсептелген минималдык акыдан төмөн болуп калып атат. Ошон үчүн азыр минималдык эмгек акыдан пенсия чектелгендер көп да. Анан буларга да айта кетерим, эгерде мен убагында баягы айлык акы жөнүндө маалыматты таппай калдым, ошо минималдык эмгек акы жөнүндөгү арызын жазышат, аларда да арызда белгилешет, ошо кайсы эмгек акы жөнүндө маалыматтын негизинде пенсия чектелсин, же болбосо минималдык эмгек акыдан деп. Анан минималдык эмгек акыдан пенсия чектелип жүрүп, эгер кандай ошо 3 жылдын ичинде, 3 жылда эмес, башка жылдарда деле эмгек акы жөнүндө маалыматын таап калса, кайра эсептеткенге да укугу бар да. Анда да кайра эсептеп беребиз, анда да эсептеп көрөбүз. Канчалык ошо пайдалуу болобу, же болбу баягы эми адам экенбиз да, адамдын супсууну баягы эме болуп калышам, балким алып келсем жогору болмок беле пенсиям дегенде көп күмөн санаган деле адамдарыбыз бар да, көп элечи. Анан алар дагы алып көрүшсүн, алып келишет, биз эсептеп беребиз. Анан эсептеп астына коебуз, мына сиздин эмгек акыңыз боюнча эсептеген размер пенсияңыздын өлчөмү мынча болуп атат да, минималдык эмгек акы менен эсептеген пенсияңыздын өлчөмү мынча болуп атат деп. Анан албетте минималдык эмгек акынын өлчөмү пенсиясы жогорураак болсо, ошол эле пенсиясы төлөмгө калат. Анан ары калат, кайра биз тигинден кичирейтип кое албайбыз. Эгерде ошо тапшырган эмгек акы жөнүндө маалымат боюнча эсептегенде пенсиясынын өлчөмү чоңураак болсо, албетте анда биз ошо эмгек акы жөнүндө маалыматты эсепке алып, ошончо пенсиясын кайра эсептеп беребиз. Рахмат. Кийинки суроом, учурда ушул пенсияларды дайындоонун мөөнөтү кандай? Мөөнөттөрү? Дайындоонун мөөнөттөрү эми буга чейин мен айтып кетишим керек. Бизде мурун 1 ай мурун кайрылганга укугу бар болчу пенсиянын 1 ай мурун.
Биринчи январь 2019 жылдан бери 6 ай мурун кайрылганга укугу бар пенсияга. 6 ай мурун кайрылат дагы, ошо болгон документтерин тапшырат. Ошо 6 ай ичинде пенсия чектелип, биз ошо пенсия курагы укугу, пенсия алганга укугу барган мезгилде уже төлөп берип калып атабыз да. Анан кээ бирде болуп калат 15 күн калганда, же болсо 1 ай калганда, же болсо укугу өтүп кеткенден кийин кайрылган учурлар болот. Анан эми азыркы мезгилде баягы тактоо иреттери жүрүп калгандыгына байланыштуу кичине кармалып атат, бирок ошонсо дагы бизге 15-20 күндүн ичинде пенсия чектелип региондорго кетип атат. Азыркы мезгилде бизде анчалык деле кармалган жок. Пенсиялык иш кагаздар ошо пенсияны чектеп өз убагында баягы алып калганга аракет кылып атабыз. Бирок айта кетиш керек, ошо укугу пайда болгон күндөн баштап пенсия төлөнүп берилет да, эч качан баягы төлөнүп калбайт. Качан укугу пайда болду, ошо мезгилге алынбай калган пенсиясынын баары толук төлөнүп берилет. Буга чейин да айтып кетпедиңизби, жана жеңилдетилген шарттардын негизинде эми документтерди тактоо ошол социалдык фонддун кызматкерлерине жүктөлгөн деп. Ошондо болгон учурда деле пенсионер ошо пенсияга чыгуунун алдында кайсы документтерин милдеттүү түрдө алып келиш керек? Милдеттүү түрдө алып келиш керек, өз менен паспортун сөзсүз алып келиш керек, эмгек китепчесин, анан жанагы 60 ай катары менен болгон эмгек акы жөнүндө маалыматты өзү сөзсүз түрдө алып келиш керек. Бул мыйзамда да белгиленген. Ошо адам эмгек акы жөнүндө маалыматты өзү сөзсүз түрдө алып келиш керек. Анан мындан сырткары эми жанагы окуган мезгили боюнча дипломдору сөзсүздөрүн колдорунда. Ошо дипломун алып кетет. Эгер диплому жок, жоготуп алган болсо бизге маалыматты берет. Кайсы мезгилде, кайсы жерде, кайсы жылдан кайсы жылга чейин окуган, кайсы адистикте окуган боюнча маалыматтарды берсе, биз ошо тиешелүү окуу жайларына сурамдарды жөнөтөбүз. Мындан сырткары аялдар жанагы балдардын туулганды тууралуу күбөлүктөрү болот. Туулганды тууралуу күбөлүктөрүн алып келишет. Эркектер болсо жанагы армияда кызмат өтөө боюнча военный билет, аскер билеттер өздөрүндө да колундачы. Эми ошолорду алып келе дейбиз. Эгерде алары жок болуп калса, сөзсүз түрдө биз алардан сурайбыз, кайсы мезгилде, каякта кызмат өтөгөн. Комиссариаттар бар да, ошо комиссариаттарга сурамдарды жөнөтөбүз. Кайсы жерде окуган, анан кээ бирде бизде болуп калат, жанагы балдардын күбөлүктөрүн жоготуп ийген убактар болот, же болбосо албаган убактары да болот да. Мындай убакта биз ЗАГСларга сурамды жөнөтөбүз. Жана биринчи актовый выпискаларды коебуз, актовый записьтерди жүргүзгөн ошол сурамдарды биз өзүбүз алабыз. Анан ошо 1 январь 2019 жылдан баштап ошо кирди. Эң негизги милдети ошо социалдык фонддун ошо жана трудовой эмгек китепчедеги кээ бир баягы так болбой калган, бурмаланган жазуулар болуп калат, так болбой калган жазуулар болуп калат. Ошолорду биз өзүбүз сурам жолдоо менен баарын такташыбыз керек да. Жанагы тактайбыз, фамилиясы, аты жөнү дагы. Эми фамилиясы, аты жөнү так болбой калган убакта бул сөзсүз түрдө сот аркылуу гана чечилет. Сот аркылуу гана сотко ал адам өзү да бериш керек. Биз тараптан баягы барабыз, түшүндүрөбүз кандай эмеде ошо соттун чечими аркылуу гана ал такталат да. Бирок соттун чечимине чейин эгерде ошо эмгек китепчесинде көбүнчө жанагы фамилиялар өзгөрүлүп калса, баягы иштеген убактагы ошо иш берүүчү убагында ошо өзгөртүүнү биринчи жана титулдук барагына өзгөртүү жүргүзүп койсо, анда эч кандай соттун чечиминин да кереги жок да. Бизге ошо иш берүүчүнүн берген тастыктаган гана жазуусу гана негиз болуп эсептелинет да. Ал эми ошо жазуулардагы кеткен каталар, жана оңдоолордун баарын биз өзүбүз тактоо мурун ошо мезгилдерди пенсионер өзү тактап алып келчү, архивтерде маалыматтар сураттап алып келчү. Азыркы мезгилде социалдык фонд өзү чогултат аны, өзү чогултат. Анан дагы айта турган нерсе, бизде азыркы ошо мыйзам киргенден бери мекемелер аралык келишимдерди түзгөнбүз. Мекемелер аралык келишим бизде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлгөн, билим берүү министрлиги тарабынан түзүлгөн. Мындан тышкары архив менен дагы регламент өзүнчө келишим түзүлгөн, ГАМСУМО менен келишим түзүлгөн. Ошол келишимдердин негизинде бизге керектүү болгон документтерди биз ошо жаранды ары бери чуркатпастан, ары бери жумшабастан биз өзүбүз тактап сурап алганга милдеттүүбүз да. Милдеттендирилген ошондой милдет болуп жатат. Ошондойлорду жүргүзүп биз иштерди жүргүзүп жатабыз. Мындан сырткары бизде социалдык коргоо өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы ошондой түндүк
мекемелер аралык электрондук система түндүк аркылуу дагы баягы пособие алабы албайбы, майыптыгы барбы жокпу деген дагы ошондой келишим түзүлгөн. Ошол боюнча дагы тактоо иреттеринде жүргүзүлгөн, ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз. Рахмат, Бактыгүл Доктурбаевна. Жана акыркы суроом, ошол жана жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүү жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Анан былтыр ушул жеке камсыздандырылган жарандын жеке электрондук кабинети ишке кирди эле. Ошол аркылуу дагы пенсияга чыгуу тагыраагы ошол социалдык фонддун бөлүмүнө келбестен ошо пенсияга чыгуу шарттары да түзүлдү эле. Ошол боюнча канча адам ушул бүгүнкү күнгө карата пенсияны чектей алды? Абдан жакшы суроо. Биз 1-июль 2019 баштап бул өздүк кабинетти иш жүзүнө киргизгенбиз. Ошо эгер былтыркы июль айынан бери эсептесек, 2019 ошо 6 айында 116 киши кайрылыптыр. 116 киши кайрылган, ал эми быйылкы 6 айдын ичинде 134 киши кайрылды. Ошо өздүк бет аркылуу арызын, пенсияга керектүү документтерин сканерлеп, ошолордун баарын жүктөдү. Албетте биз үчүн абдан жакшы болду, пенсионер үчүн да жакшы жаңылык болду. Ошо 134 адамга пенсия чектелди. Анан азыркы айтып кетет элем, ошо азыркы кырдаалда дагы ошо регионалдык социалдык фондко барбастан эми ар бир ошо өздүк кабинет ачыш үчүн регионалдык социалдык фондко бир эле жолу барып катталып коюш керек да. Анан ошо аркылуу өзүнүн каалаган маселелерин ошо өздүк кабинет соцфондко тийиштүү болгон маселелерин ошо өздүк кабинет аркылуу алса болот да. Анан биз айтып эле атабыз, ошо пенсияга чектөө үчүн кайрылгаңар келсе да ошо өздүк кабинетке эле тапшырып койгула, арызыңарды, документтериңерди да ошол жака тапшырып койгула, ошо аркылуу алып эле биз чектеп алабыз деп. Мына ошонун жыйынтыгы менен ошо 134 адамга биз ошо өздүк кабинет аркылуу пенсия кайрылышты чектелип уже төлөөгө берилди. Рахмат, Бактыгүл Доктурбаевна. Тилек алышы бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Сиз дагы биздин суроолорубузга жооп берип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Акцент программасынын ушул жана башка чыгарылыштарын Пирамида Чекит KG сайтынан жана социалдык тармактагы расмий баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Курман айтыңыздар маалек болсун. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.